Assalamu алейкум айымдар. Мен сіздерге бүгін башкача рецепт менен жасалган өзгөчөлөнгөн бантик түрүндөгү чакчактын түрүн көргөзүп бермекчимин. Даамы дагы таптакыр башка болот кадимки чакчактардан. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Ал үчүн бизге керектүү өлчөө азыктарды мен экранга жазып койдум. 450 грамм un, эритилген 120 грамм сливочный май, 1 чай кашык дрожь, 1 чай кашык разрыхлитель жана 1 жумуртканын сарысы керектелет. Агыны нары алып турабыз. Ага бантиктерибизди чабыштырып жатканда өтө сонун жардам берет чабыштырганга. Эми 1 стакан жылуу сууга 1 аш кашык шекер, 1 чай кашык тузду жакшылап аралаштырып алгандан кийин камырыбызга куюп, жумшак кылып камыр жууруп алабыз. Эгерде камырыңызда суюлуп кеткен болсо анда керектүү өлчөмдөгү унду салып камыр кылып алабыз дагы. Жарым саатка эс алдыра турабыз. Мына меники жарым саат турду. Ундун ордуна биз крахмал колдонобуз. Анткени крахмал каттарын өтө сонун кылып чыгарып берет. Ошондуктан крахмал колдонобуз. Мына ушундай кылып бүктөп алабыз жайып алгандан кийин. Дагы кайрадан дүбөлүктүн жардамында жайып алабыз. Мына мен дагы экинчи рет бүктөп алдым. Мына ушундай кылып көрүп турганыңыздардай кылып бүктөп 5 мүнөткө эс алдыра турабыз. Меники 5 мүнөткө эс ала турду. Эми кайрадан дагы крахмал себеп жайып алабыз. Мына ушундай кылып жукалыкта кылып жайсаңыздар болот. Эми ар кандай формага салып, тоголок формасында же төртбурчтук формасына салып кесип аласыздар. Эми бантик түрүндө кылып байлап алабыз. Мен ортосундагы байлай турган боочосун чыгарган формалардын бирөөсүнөн кесип даярдап алдым. Көргөнүңүздөрдөй кылып чабыштырып даярдайсыздар. Жанагы алып койгон жумуртканын агы менен чабыштырып жатам. Эми кызып турган майыбызга даяр болгон бантикчелерди салып бышырып алабыз. Чакчактарыбыз бышып бүткөндөн кийин эми сироп даярдайбыз. Ал үчүн бизге 1 стакан шекер жана жарым стакан суу керектелет. Аларды биргеликте орточо отко коюп кайнатып алабыз. Арасында тынбастан аралаштырып туруу керек. Ага эми 3-4 кашык лимон суусун кошобуз. Лимондун суусу өтө сонун кылып даам берет. Ошолардын баарын 5 мүнөт кайнатып алабыз. Мына менин сиропум дагы даяр болду. Бышып чыккан чакчактарды мына ушул сиропко матырып алып, үстүнү ар кандай кылып кооздоп алабыз. Мен кунжут менен кооздоп алдым. Мунун өзгөчөлүгү өтө сонун болот. Анткени мунун сиропу дагы башкача болуп даярдалды. Андыктан сиздер да мына ушундай кылып даярдаңыздар. Мунун рецепти дагы таптакыр башка. Видео жаккан болсо лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Дагы көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.